Аттын ичи ооруп заарасы чыкпай калганда илгери аксакал саяпкерлер мүрзөнү айландырсаң ал жердеги азапты көрүп коркконунан ат заара кылып жиберчү дешеле. Азыр кээ бир адамдар мазарга алып барсаң ширк болот. Аллага ишенбей мазарга ишенип атасың де. Ширк болбойбу ошондой кылса де. Жок, андай кылса ширк болбойт. Чындыгында ошол жан жаныбарлар гана угат экен. Адамзаттан башка бардыгы кабыр азабында болуп аткан кыйынчылыктарды угат билет экен жаныбарлар. Ошого мазарга барганда, мүрзөгө барганда ошол ат заара кылып ийгендер бар. Ошондойлорду укканмын. Ал эми ширк болбойт. Эми ширк деген нерсе ошол Кудайдан эмес, мазардан болот деген ишенип, Кудай эчтеке колунан эчтеке келбейт, мазардагы гана келет десе эле ширк болот. А жөн эле ошол жердеги атты айландырса, ошол айландырса эмес, ошо алып барсаң эле. Анан арак ичирип ийсе дагы, спирт ичирип ийсе дагы жаталак деген оору болот. Бул ошол иншалла айыгып кеткен абалдар бар. Анан ошол мезгилде дароо союлуп кете турган болсо, анда ашказанды тазалаш керек болот, жууп. Себеби арак нажас болуп калат да, баягы ашказанды тазалаш керек болот. Эми анын ичинде башка деле нажас бар деңчи, бирок эми тазалап туруп анан эме кылсын деген